Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Мбанк кардарлардын акчасынын жоголушуна түшүндүрмө берди. Мбанк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчалардын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүлүштүк деп атады. Мобилдик банкинг кызматынын Инстаграмдагы жана Фейсбуктагы баракчасына 14 январда жарыяланган маалыматта техникалык өнөктөшү Карт Стандарт ПБ ишканасында жаралган кыйынчылыктан улам эсептеги суммалар аз көрсөтүлүп жатканы айтылат. Мбанк бул абал жекшембиде кечке чейин оңдолорун, бардык каражаттар калыбына келтирилерин белгилеп, кардарлардан кечирим сурады. Акыркы күндөрү саталдык тармактын колдонуучулары аталган электрондук капчыктагы акчаларды күтүүсүздөн жоголуп калганын айтып, буга түшүндүрмө талап кылып жатышат. Наразы болгондордун арасында 10 000 сомго чейин каражаты жоголгондор бар. Кыргызстандыктар эң көп колдоно баштаган Мбанк Кыргызстан коммерциялык банкынын мобилдик капчык кызматы. Булак азаттык. ЖМК. Германия Орусия менен согушка даярданып жатат. Германия НАТО менен Орусиянын ортосунда боло турган согушка даярданып жатат деген маалыматты Бундесвердин жашыруун документине таянып, Байлд басылмасы кабарлагандыгын РИА Новости жазды. Маалыматта кагылыш Германиянын коргоо министрлигинин сценарийи менен 2025 жылдын соңунда башталары айтылган. Бундесвердин жашыруун документине караганда, кайсыл бир күнү НАТОнун кол башчысы 300 000 аскерди чыгыш флангына жайгаштырууга буйрук берет. Анын ичинде Бундесвердин 30 000 жоокери болот деп айтылган анда. Басылма тирешүү 2024 жылдын февралында Киев күчтөрүнүн позицияларына Россиянын активдүү кириши менен башталып, ушул эле жылдын июнь айында Украина армиясынын чегинүүсү менен аяктай турганын жазган. Орусия менен батыштын аракеттери кайда жана кайсыл айда жүрөрүнө чейин так сүрөттөлүп, анын кульминациясы НАТО жүздөгөн аскерлерди жиберери жана 2025 жылдын жай айларынын башында согуштан качууга мүмкүн болбой калары белгиленген деп айтылат макалада. Кагылышуу Беларусь менен Калининград облусундагы Сувалки коридорунда болору болжолдонууда. Макаланын авторлору айтылып жаткан бул тирештин качан бүтөрү туурасында жазган эмес. Орусия НАТОнун бир дагы өлкөсүнө кооптулук жаратпастыгын, бирок анын кызыкчылыгына коркунуч келтиргендерди көз кырынан чыгарбастыгын бир канча ирет белгилеген. Муну менен катар эле бирдей укукта, тең тайлаштыкта сүйлөшүүгө, диалогго ачыктыгын, ал эми батыш континентти милитаризациялоо багытынан баш тартышы керектигин айтып келет. Булак Назар Ньюс Кежи. АКШ Украинага курал-жарак берүүнү токтотту. АКШ Украинага курал-жарак жана аскердик техника берүүнү токтотту. Бул тууралуу Ак үйдүн Улуттук коопсуздук кеңештин стратегиялык коммуникациялар боюнча координатору Джон Кирби журналисттер үчүн кезектеги брифингде билдирди. Кирби Украина үчүн акыркы төлөм пакетин жарыяладык. Анын эсеби боюнча Украинанын америкалык куралга болгон муктаждыгы азыр кыш айларында кескин өстү. 4 айга жакын мурда расмий Вашингтон өлкөнүн конгрессине Азия Тынч океан аймагын колдоо үчүн, биринчи кезекте Израиль менен Украинага жардам берүү үчүн, ошондой эле Кытай менен Орусияга каршы күрөш үчүн кошумча каражат сураган. Тергөөнүн жана альтернативдик мыйзам долбоорлорунун тагдыры белгисиз бойдон калууда. Ошондой эле жакында эле Өкүлдөр палатасы менен Сенатта бир катар республикачылар Киевге каржылык жардам берүүнү улантууга каршы чыгышты. Эске салсак, Пентагон АКШ Конгресси Украинага кошумча каражат бөлүүнү жактырбаса, анын Киевге жардам берүү мүмкүнчүлүгү 2023 жылдын 30 декабрында аяктай турганын эскерткен. Булак Назар Ньюс Кежи. Жапаров Нурлан Насипке берилген сыйлык боюнча жооп берди. Мурда сыйлыктар сатылып келгенин баарыңар эле жакшы билесиңер. Кечээ эле жаңы чыгармалыгын баштаган жапжаш жарандарыбыз эң жогорку сыйлыктарды алышчу. ТСР мезгилинен бери элге эмгеги сиңгендер сыйлык албай келишкен деген Жапаров кабар маалыматтык агенттигине берген маегинде, мен келгенден кийин
дароо ревизия кылдыртты. Илгертен бери эмгеги сиңип, бирок сыйлык ала албай жүргөндөрдүн барысына сыйлык берип бүттүк. Эми быйыл мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгына байланыштуу 100гө жакын кишиге сыйлык беребиз. Болду. Ошону менен сыйлык деген теманы кескин кыскартабыз. Айрым сыйлыктарды жоёбузбу же талаптарды күчөтөбүзбү? Ал боюнча сыйлык берүү боюнча комиссия карап чыгат деген ал. Булак Сокол Медиа. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Садыр Жапаров 2010 жылдагы апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын кабыл алды. Бүгүн 15 январда өлкө башчы Садыр Жапаров 2010 жылдагы апрель окуясында каза болгондордун жакындарын жана бул окуянын катышуучуларын кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык жолугушуу жүрүшүндө апрель окуясынын катышуучулары жана бул окуяда каза болгондордун жакындары өздөрүнүн турмуштук социалдык маселелерин айтып, мамлекет башчысына суроолорду узатышты. Мамлекет башчы суроолорго жооп берип, өлкөдөгү социалдык экономикалык өзгөрүүлөр тууралуу айтып берди. Жыйынтыгында Садыр Жапаров апрель окуясына тиешеси бар делген бардык уюмдардын өкүлдөрүн чогуу кабыл алды. Жолугушуу президенттин администрациясынын имаратында өттү. Ал эми жолугушууга өлкөнүн ар кыл аймактарынан келген 200дөн ашык киши катышты. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башчысынын атына 2010 жылдагы апрель окуясында жабыркагандар бул окуядан кийин түзүлгөн коомдук уюмдардын өкүлдөрү өзүнчө кайрылып, кабыл алуу өтүнүчтөрүн бир нече ирет билдиришкен. Булак Супер Кежи. 2023 жылы Кыргызстандын ички дөң продуктусу 1,2 триллион сом болду. 2023 жылдын январ-декабрында Кыргызстандын ички дөң продуктусу 1 триллион 200 миллиард сомду түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 6,2%га өстү. Бул тууралуу 15 январда Улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов узаган жылдын баштапкы жыйынтыктарын жарыялап жатып билдирди. Кудайбергеновдун билдиришинче, мунун 483 миллиард сомун өндүрүш тармагы камсыз кылды. Анын ичинен желим, курулуш материалдарын, фармацевтикалык, текстиль кийим-кечек, булгары, жыгач, кагаз, азык-түлүк, тамеки буюмдарын өндүрүү жана кен казуу арбыган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылдын ноябрь айынын жыйынтыгында Кыргызстандын ички дөң продуктусунун көлөмү 1 триллион сомдук чектен өткөнүн жарыялап, бул өлкө тарыхындагы алгачкы учур экенин билдирген. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык Кыргызстандын ИДПсы соңку жылдары 4-5% темп менен өсүп келсе, 2020 жылы 8,4%га чейин түшүп кеткен. 2021 жылы 6,2%, 2022 жылы 7% болсо, 2023 жылдын баштапкы эсеби 6,2% темп менен чыкты. Адистер акыркы 2-3 жылдагы көрсөткүчтөр 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу төмөндөп кеткен экономиканын фонунда көп көрүнүп жатканын белгилеп келет. Кыргызстандын ички дөң продуктусунун номиналдык көрсөткүчү 2020 жылга чейин 400-600 миллиард сом болуп келген. Такталган эсепте 2020 жылы 639 миллиард сом, 2021 жылы 782 миллиард сом, 2022 жылы баштапкы эсепте 971 миллиард сом болгон. Булак Азаттык.